Орусиянын Москва шаарында текстиль метросуна жакын жерде кыргыз-өзбек мигранттарынын ортосунда массалык мушташ орун алды. Бул тууралуу Орусиянын басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жаңы жыл түнү 3 өзбек жараны менен 10 кыргыз жаранынын ортосунда мушташ чыгып, натыйжада 3 адам бычактан оор жаракат алган. 2 өзбек жараны жана 1 кыргыз жараны жабыркаган. Полиция мушташка катышкан 9 кыргыз жаранын кармап кеткен. Аларга өлкөдө жүрүү режимин бузуу боюнча административдик протоколдор түзүлгөн. Мушташка катышкандарды мындан ары Орусиянын аймагынан чыгаруу жана 5000ден 7000 рубльга чейин өлчөмүндө айып салынышы ыктымал. Полициянын маалыматы боюнча жалпысынан 10 адам кармалган. Кылмыш жаза кодексинин 111 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык ден соолукка атайлап залал келтирүү боюнча мигранттарга карата процессуалдык чечим кабыл алынган. Алдын ала маалымат боюнча мушташка жеке пикир келишпестиктер себеп болгон деп айтылат маалыматта. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, атайын кабарлар үчүн.